Былтыркы жылы Ак Суу районунун дыйкандары 8,5 миң гектар аянтка картошка отургузушкан. Түшүм мыкты болду, бирок картошкага болгон баа туруксуз болгондуктан көпчүлүгү айдоо талааларынан эле соодалап жиберишкен. Бирок быйыл январь айында картошкага болгон баа жакшы болду. Көпчүлүк бөлүгү экспортко кеткендиктен өлкөдө ага болгон баа да өсүп, таңкыстык жаралды. Быйыл буга байланыштуу дыйкандар айдоо аянтын кеңейтүүнү пландап жатышат, бирок үрөөн маселеси оор экен. Чоң кооперативтерде үрөндөр бар экен. Алардын баасы кымбат болуп атат. 24-22 жылкы үрөн 40 сомдон, 24 жылкыныкы 45 сомдон деп атат. Эми бул негизи эле айыл чарбасындагы дыйкандарга, фермерлерге бул баа өтө эле жогору. Бул баада үрөндү алып себүү өтө эле оор. Эми ичинде дыйкандарда андай чоң акча деле жок. Биз быйылкы жылкы 20 гектар картошка себебиз деп пландаганбыз, мерчемдегенбиз. Бирок үрөнүбүздүн көлөмү аз болуп калды да. Быйыл үрөн маселеси башка жылдарга салыштырмалуу тартышыраак болуп атат. Шүгүр быйыл буюрса биз өзүбүздүн камдап даярдап койгонбуз, ошо жылдагыдан да көбүрөөк себели деп атабыз быйыл. Башка дыйкандар дагы салып сурап атышат, үрөн тартыш болгону ошондон сезип атабыз. Анан үрөндү биз жылда Ысык-Көл Агродон заказ кылып турабыз. Жаңылап турсак ошо үрөндүн сортуна жараша жакшы чыгып атат картошкалар. Жакшы болуп атат буюрса. Анан быйыл башка жылдагылардан көбүрөөк себели деп ниеттебиз буюрса. Жакшы түшүм алыш үчүн албетте жакшы үрөөн керек. Дыйкандар кымбат болсо дагы жакшы үрөөн алууга белсенип жатышат. Мында мамлекет тарабынан берилип жаткан пайызы аз насыялар колдоо болушу мүмкүн. Азыр Айыл банк, РСК банкка кайрылып атабыз. Ошол арзан пайызда кредит берсе, ошолго биз үрөн алып, элита үрөнүн алып, анан себип жалпы дыйкандарга көбөйтүп таратып бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми Айыл банктан билдиришкендей, быйыл дыйкандар үчүн 283 миллион сомдон ашык каражатты насыя катарында берүү пландалууда. 283 миллион 500 миң сом бул ушул Ысык-Көл областында болгон биздин Айыл банктын 8 точкасына тең берилет, жайылат жана бул жерден очередке туруу деген жок. Кардарлар документин чогултуп эле келип, ошону алып келип турат. Примерно бир филиал 50 миллиондон 60 миллионго чейин ушундай акча бөлүнөт. Программанын негизинде бир кардар 1 миллион сом ала алат. 3 жылга чейин мөөнөтү, пайыздык чени 10% болот. Негизги суммадан жана 3 айга чейин жанагындай төлөбөгөндөй кылып неме кылса болот да. Отсрочка деп коет по основному долгу. Айыл чарбасына именно жана жер иштетүү тармагына баягы эртерээк алса болот. Бул именно жанагындай ар кандай дандардын немелери, үрөндөрүн алса болот. Мал чарбачылыкта мал алып, иштетип, ушундай болсо болот. Белгилей кетсек, жалпы Ысык-Көл облусу боюнча жылына 22 миңден ашуун гектар аянтка картошка айдалат. Эдил Мерсбек, 7 канал, Ысык-Көл облусу.